Саламатсыңарбы? Бүгүн present continuous чакты үйрөнүп улантабыз. Бул present continuous деген эмне? Учур чагы, азыркы болуп жаткан учур чак. Бул кантип түзүлөт? To be этишинин жардамы менен жана этишке иңди улап туруп, азыр эмне кылып жатсак ошону көрсөтөбүз, Мисалы үчүн, I am meeting with a friend. Мен досум менен with деген менен экен. Жолугушуп жатам. Meeting. Meet деген жолугуу экен, I am meeting with a friend. Ушуну кантип суроого айландырабыз? Суроону коюш үчүн мына am деген кайсы эле? To be болуу деген этиши, жардамчы этиш учур чакта. Жардамчы этиш эмне үчүн жардамчы этиш? Суроону койгон жардам берет. Демек, am'ди бияка алып өтсөк, биринчиге койсок суроо болуп калат экен. Am I meeting with a friend? Мен досум менен жолугушуп жатамбы? Ооба. Yes, I am. Жок. No, I am not. Таңгыч сүйлөм кандай болот? I am not meeting with a friend. Демек, not-ты койсок, таңгыч сүйлөм болуп калат экен, Түшүндүңөрбү? Not-ты уласак, to be-ден кийин, I am деген to be-нин формасы да, To be деген, мисалы үчүн, I-да to be эмне болот экен? Учур чакта am болот экен, I'm not meeting with a friend. Мен досум менен жолугушуп жаткан жокмун. I'm not meeting with a friend. What are you doing? Анда эмне кылып жатасың дейт. Эмне кылып жатасың? What are you doing? I am going home. Мен үйгө бара жатам. Түшүнүңөрбү? Суроо бергенде am'ди биринчиге коет экенбиз, Жол болсом, мисалы үчүн, Are you meeting with a friend? Is he meeting with a friend? Is she meeting with a friend? Is it meeting with a friend? Are we meeting with a friend? Are you meeting with a friend? Are they meeting with a friend? Деп суроо беретилген. Түшүнүңөрбү? Эми чактарды салыштырабыз. Бул жерге ар түрдүү чактардагы сүйлөмдөрдү жазып койдум, ошолорду салыштырабыз. I do my hair every day. Do деген жасоо, Мен жасайм. Do деген учур чакта турат. I do. Мен эмнени жасайм? My hair. Менин чачымды ар күнү every day. Ар күнү жасайм. I do my hair every day. Мен чачымды ар күнү жасайм. Бул сүйлөм учур чакта турат, Муну каяктан билебиз? Do'дан билебиз. I do. Жөнөкөй учур чак. Ал эми I did my hair yesterday десек эмне болуп калат? Өткөн чак болуп калат. Себеби did do'нун өткөн чагы. Мен менин чачымды кече жасадым. Жөнөкөй өткөн чак. I will do my hair tomorrow. Мен эртең менин чачымды жасаймын. Will do. Эгерде will этишке уланса, эмне болуп калат? Жөнөкөй келер чак. I am doing my hair right now. Мен чачымды азыр, right now деген азыр жасап жатам. I am doing. Бул present continuous, азыркы болуп жаткандагы учур чак. Ал эми I was doing болсо, was деген эмне? Am'дин өткөн чагы. I was doing my hair when she came. Качан, when деген качан, ал, she. Келгенде, өткөн чагы came. Качан ал келгенде, мен чачымды жасап жаткан болчумун дейт. Демек, кыймыл аракет болуп жатат. Качан болуп жатат? Өткөн чакта, Качан ал келгенде мен чачым жасап жаткан болчумун дейт. Эки кыймыл бирдей жүрүп атат, көрдүңөрбү? She came, ал келди. When she came, ал келгенде,
I was doing my hair. Мен чачымды жасап жаткан болчумун дейт. Түшүнүңөрбү? I will be doing my hair at 7 a.m. tomorrow. Эртеңге мен чачымды эрте мененки, AM деген эрте мененки. Эрте мененки канчада? 7-де чачымды жасайм дейт. Жасап жаткан болом дейт, келечек, келечек, келер чакта. Эртең жасайм дейт, 7-де жасайм. Түшүнүңөрбү? Ар түрдүү чактар, бул силерди ойлонуш үчүн ушундай кылып жаздым, ар түрдүү кылып. Өзүңөр бир этишти алып туруп ушинтип катар кылып түзүп көргүлөчү. To be болуунун колдонушу эки түрдүү колдонот экен, Бул жерге экеуүн салыштырайлы. I am a teacher. I am teaching. Азыр пауза кылып ойлонуп көргүлө. Ушу эки сүйлөмдүн кандай айырмасы бар? Кантип которулат? Мен айтып берейин, I am a teacher. Мен эмнемин? Мугалиммин. Менин ким экендигимди көрсөтүп атат, To be этиши зататоч менен келсе, менин ким экендигимди көрсөтөт экен. Ал эми I am teaching деген сүйлөмдө to be этиши кыймыл аракет менен келсе, мен эмне кылып жаткандыгымды көрсөтүп калат экен. Азыр эмне кылып жатам? I am teaching. Мен окутуп жатам. Мен мугалиммин. Мен окутуп жатам. Түшүнүңөрбү? Эки башка кыймыл аракети да колдонулат экен, зататоч менен да колдонот экен. You are a nurse. Sen медсестрасың. You are looking after a patient. Sen пациенттин артынан карап жатасың дейт. Ты смотришь за пациентом дегендей сүйлөп. Түшүнүңөрбү? You are looking after a patient. Бул жерде are looking деп to be looking менен келгенде эмне болуп калат? Кыймыл аракеттин азыр болуп жаткандыгын көрсөтүп атат. He is a student. Ал студент. He is learning. Ал үйрөнүп жатат. She is a nice football player. Ал жакшы футбол оюнчу. She is playing football. Ал футбол ойноп жатат. We are tourists. Биз кимдербиз? Туристтербиз. We are traveling. Биз саякат жасап жатабыз. They are researchers. Алар окумуштуулар. They are researching. Алар изилдеп жатышат. Көрдүңөр, They are researchers. Алар окумуштуулар. Зататоче. They are researching. Алар эмне? Изилдеп жатышат. Эмне кылган болот? Изилдеп жаткан болот экен, You are translators. Силер котормочуларсыңар. You are translating. Силер которуп жатасыңар дейт. Көрдүңөрбү? Эки башка колдонушу, эки башка которулушу, Өзүңөр мисалдарды түзүп жазып кеткиле. Эмки сабакта көрүшөбүз. Goodbye.